УТРКны техникалык модернизациялоо жумуштарынын биринчи этабында 2 радио обого чыгууда. Буга чейин Баткен облусунда Кыргыз радиосу менен биринчи радио такыр тарткан эмес. Радио уктурууларын жеткирүү иштери УТРКнын жетекчиси Болот Тилебаевдин демилгеси менен теле көрсөтүү жана радио уктуруу радио релейлик магистралдар республикалык өндүрүштүк бирикмеси менен биргеликте ишке ашырылууда. Ал үчүн тоо башына атайын жабдуулар орнотулуп, үн алгынын угармандарга сапаттуу жетишин камсыздоо иштери ыкчам жүрүп жатат. Баткен районунун чек арага жакын жайгашкан бийик тоолуу айылдарын радио уктуруу менен камсыздоо үчүн адистер толкунду тарата турган жабдыктарды бийикке орнотууда. Алар 3 чакырым аралыкка техниканы жөө ташып чыгышты. Бүгүнкү күндө биз Баткен районуга Самаркандеги айыл өкмөтүнө жана Дара айыл өкмөтү, Кыштыт айыл өкмөтү тата турган бул жерде радио болгон эмес мурдатан. Бүгүн биринчи жолу мына Кыштыт айыл өкмөтү, Кыштыт айылы радио менен Кыргыз радиосу менен толук менен камсыз болду деп ишенем. УТРКны техникалык жактан модернизациялоонун биринчи баскычында Баткен облусунун 5 айылына толкун таратуучу жабдыктар орнотулду. Айылдарда 55 миңге жакын калк жашайт. Президенттин жарлыгына байланыштуу Баткен областын өнүктүрүү боюнча иш-чара жүргүздүк. Бул жакында эле УТРКдын жетекчиси Тилебаев Болот Кочкоруш менен байланыш агенттиги менен чогуу биргеликте меморандум кол коюшуп, Баткен областына экинчи мамлекеттик радио уктурууну жеткизүү боюнча меморандум кол коюшуп, азыркы күндө РПРМТР 5 единица ретранслятор FM диапазону орноттук. Азыркы күндө 24 пункт боюнча 24 айылга же болбосо 55 миң радио жеткирилди. Баткендин Дара айыл өкмөтүнө караштуу Чек айылынын тургуну Рыспай Анапияев Кыргыз радиосу менен биринчи радио тарта баштагандан бери кечке ар кандай программаларды тыңдап жатканын айтат. Мектепте 47 жыл иштеп, ардактуу эс алууга чыккан облустун тургуну жумуш кылып жатса да, мал жайып же талаа жумуштарына чыкса да, радиосун колуна ала жүрүүдө. Элибизге жакшы болуп калды. Жакшы болуп, биринчи радио Кыргыз радиосу биринчи радио экөө тең, ушу жакшы кабарларды Кыргызстан бүткүл дүйнө кабарларды угуп турасың да. Кааласаң талаага көтөрүп кетесиң радиону. Кааласаң отуруп алып, биз чай ичип отуруп, делеуга бересиң, жумуш кылып атып, делеуга бересиң. Күнүгөлө угуп атам. Онда бизде жакшы. Мында көп жаңылтады берет. Азыр энди мындан буяка. Ана жакшы мамлекетибиз пенсияны берип турат. Ал эми 93 жаштагы Самаркандеги айылынын тургуну Наби Ашырбаев да улуттук каналдын курамындагы Кыргыз радиосу менен биринчи радио тарткандан бери үн алгыны кулагына жакын төшөп, акыркы жаңылыктардан кабардар. Бул маалыматтарды угуп атабыз жакшы. Мана энди мурда телевизордо укпайт элек, азыр радиону азыр күнүгө болуп жатат, күнүгө угуп жатабыз. Мана рахмат Кыргызстаныбызга. Мана бар жоктон кабардар болуп атабыз. Тынчылык болсун энди мындан буяка. Мурда радиону койсок эле коңшу Тажикстандын радиолору жаңырса, эми Баткен облусунун тургундары кыргыз тилинде жаңылыктар, ырлар менен ар кандай маанай көтөрүүчү же музыкалык программаларды угуп, радионун тартып жатканы чоң кубаныч дешет. Улуттук каналдын курамындагы Кыргыз радиосу менен биринчи радиону тыңдаган Баткен облусунун тургундары купулуна толгон, руханий азык ала турган кызыктуу уктурууларды угуп жатканын айтышат. Ушул Кыргыз радиосунун тартканы бизге өтө жакшы болду. Себеп дегенде бизде ар кандай жаңылыктарды, маалыматтарды угайын десең, радиодо тажиктердин радиосу чыгып калып атчу эле да. Даже телевизорду койсоң дагы эле Тажикстан каналдары тартып калчу эле. Азыркы убакта ушул Кыргыз радиосунун тартканынын пайдасы бизге жакшы болду. Себеби жумуш кылып атып дагы эле ушул огороддо радиону коюп алып, өзүбүздүн тиешелүү иштерди бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бул радиодо бизге негизинен ушул Кыргыздын унутулуп бара жаткан маданиятыны, нарк наслини, үрп адатыны дагы чагылдырып берет экен. Буга чейин бизде полный Тажикстан радиосу тарчууда, машинадагы, үйдө, телевизордо. Азыр мына бар жокто Кыргызстандын өзүнүн радиолору чыгып, жакшы бул өтө жакшы нерсечи. Анан коопсуз жака мына элге да маалымат болуп, угуп турабыз да бар жокту. Агарып аткан таң менен ар үйдө Кыргыз радиосу.
Чек арага чектеш айылдарда улуттук каналдын курамындагы бул 2 радиону тарта баштаганы өзгөчө мааниге ээ. Бири маалымат менен камсыздаса, экинчиси руханий азык берет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, улуттук идеологияны жайылтуу негизги маселе. Ошондуктан радионун жамаатына да зор жоопкерчилик жүктөлдү. Чыгармачыл жамаат казынасын байытып, угармандарды жаңылыктар, кызыктуу музыкалык программалар, маектер, түз алып уктуруулар жана башка программаларды даярдайт. Кыргыз радиосу тартып баштаган айылдардагы угармандар төмөнкү FM жыштыктар аркылуу таба алышат. Самаркандек айылы 88-1, Тунук Суу айылы 88-8, Кара Токой айылы 88-8, Кадамжай району 91-2, ал эми Андарак айылынын жашоочулары 87-8 жыштыгынан радиолорду уга алышат. Нургүл Жумабекова, Амантур Шергазиев, Максат Акылбеков, Умар Малашев, Ала Тоо 24.